Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, күн сайын мыйзам чыгаруучу бийлик элдерди таң калтырып, күн сайын ондогон мыйзамдарды караштырып, жада калса элге каршы мыйзамдарды кабыл алууда. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин темабыз элге каршы мыйзамдар. Тагыраак айтканда, маалыматты манипуляция мыйзамын караштырабыз. Мисалы, мен Нурлан социалдык тармактарга жөн эле гана Нурик эмес, Нурлан Бешибаев деп катталып, жана өзүмдүн байланыш контакттарымды калтыра кетишим керек. Эгерде мен өз баракчама өкмөткө жакпаган маалымат менен бөлүшсөм, өкмөт мага айып салып, жана да мени блоктоп салышы мүмкүн. Эң кызыктуусу, бизди фейк жана фейк эмес деп Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин астында орган аныктайт. Кандай алгоритм менен эч түшүнүксүз. Ушундай жана башка суроолор жаралгандыктан биз медиа эксперттерге кайрылдык. Жана да албетте депутаттар менен байланыш түзгөнгө да аракеттендик, бирок тилекке каршы бир гана депутат бизге жооп узатып, сиздер менен катыша албайм деп кечирим сурады. Башкалар болсо эч кандай жооп узаткан жок. Бирок ага карабастан бизге бүгүнкү медиа эксперттердин ою абдан маанилүү. Анда эмесе бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз: Динара Ошурахунова, укук коргоочу; Болот Темиров, Фактчек KG басылмасынын башкы редактору; Азамат Тынаев, белгилүү журналист, медиа эксперт; Эркин Нурбаев, жарандык активист, журналист, алпаруучу. Эң эле биринчи суроону Динара айымга бергим келип жатат. Маалыматты манипуляция жөнүндө долбоор демократияга каршы келет деген маселе азыркы учурда аябай талкууга алынды. Өкмөт бийлигинин сөзү боюнча бул мыйзам элге пайдалуу, бирок биздин изилдөөбүз боюнча бул андай эмес. Ошондо, Динара айым, эл кандай пайда жана кандай киреше алууда? Сизге сурап. Биринчиден, бул мыйзам деген конституцияга каршы, анткени конституцияда конституциялык укук жана эркиндиктерди ошол жерде эч кандай конституцияга каршы мыйзам кабыл алынбаш керек деген. Бул биринчиден. Ошондуктан бул бардык жарандарга, ким соц тармактарда бир кандай өзүнүн ой пикирин бөлүшүп же жазып же окуп жүргөнүн ошол баарына тиешелүү. Бизде Кыргызстанда 3 миллиондой жарандар ошол соц тармактардын пайдалануучусу болуп саналат экен. Ошондуктан бул ар бир адамга тиешелүү. Эгерде ал адам бирөөнүн жаккан жагып калган маалыматты таратып койсо, анан ал маалымат бийликке жакпай калса, анда ал маалыматты, ал адамды фейковый маалымат, анан аны деген таратуу катары тие эме кантип айтса эле жанагы эмени койсо болот да, эме жоопкерчиликке тартканга же тыюу салганга ошондой мүмкүнчүлүктөрдү мамлекеттик органдар өзүнө түзүп алды. Демек, бул ар бир адам эми өзүн ой пикирин эркин жүгүртүү, бөлүшүү, пикирлешүү, ошол башкалар менен алмашууга бир ошондой коркунду коркуп, өзүнө цензура киргизип, ошондой бир сөз эркиндигине өзүнө бир цензура киргизгендей, жоопкерчиликке тартам деп корккону, ошол ар бирине ошондой бир коркунуч жаралып атат. Чоң рахмат жоңуздарга. Болот мырза, эмне үчүн бул мыйзам антиконституциондук жана эмнеге ал ар бир жарандын укугун бузууда? Эң негизги бул өзүнчө уполномоченный орган деп коет, баягы мыйзамда жазылган. Ошо Маданият министрлиги деп атат депутаттар. Негизи ошо Маданият министрлиги өзү чечет экен да, сотко жеткирбей эле ким чындыкты айтат, ким чындыкты айтпайт. Андан сырткары мүмкүнчүлүк катары аларга биринчи башында мыйзам түрүндө баягы сайтты же аккаунтты жапканга мүмкүнчүлүк берген. Азыр болсо Гүлшат Асылбаева журналисттерге билдирүү жөнөтүптүр, ал жерин алып койдук деп, бирок мен ишенич жок да. Алдыбы экен, албадыбы экен, президент кайсы мыйзамга кол коет. Ошондуктан
баягы сайттарды сотко жеткирбей жапканы бул баягы ой пикириң айтканга каршы чыгып атат да. Конституцияга да каршы чыгып атат. Сөз эркиндигине каршы болуп атат. Ал жерде эч кандай кепилдик жок деп дагы мен айта кетемин. Сөз түрдө алар дагы бизге өзүнүн ошол эле мыйзамын кайрадан көрсөтүшү керек. Биринчи кезекте жана экинчи кезекте биз дагы албетте Гүлшат айым менен байланышка чыгууга аракеттендик. Ар бир депутат менен сүйлөшүүгө да аракеттендик. Бирок бир гана депутат бизге жооп узатып, кечирим сурады. Тилекке каршы мен катыша албаймын деп. Жана Азамат байке, сизге суроо узаткым келип жатат. Эмне үчүн мамлекет жалган эмне жана чындык эмне экендигин аныкташы керек. Мисалы биз азыр студияда Нурлан экөөбүз отурабыз жана биз фейк экенбизди кантип далилдейбиз, жана дагы өкмөт тарабынан сиздин оюңуз боюнча аныктоо элге керекпи? Мен биринчиден айта турган нерсем бул маселенин эки жагы бар. Биринчиден техникалык жагы. Биз баарыбыз билебиз, фейк деген нерсе бул болгон нерсе. Эмне үчүн баарыбыз деле ошол Facebook'tu жамандап, элдер деген жана кастык тилин, керек болсо экстремисттик идеяларга чейин таратат. Анысы бар, анысын баарыбыз билебиз. Бирок ошол эле Гүлшат Асылбаева айымдан айырмаланып, керек болсо биз ошол маселе менен 10-15 жылдан бери чечип жүрөбүз. Ошондуктан өзүбүздү кандайдыр бир мындай даражада мындай аналитик, серепчи, эксперт деп койсок болот. Анан биринчиден мен таң калганым ушу өздөрү кечөө эле Facebook'тан аккаунттарын ачып, Facebook эмне экен, Facebook'тун колдонуучулары кандай болот, Facebook эмне үчүн керек экенин керек болсо жакшы түшүнбөй, ушинтип эле мындай кылыч менен чапкандай эле болуп, ар түрлүү мыйзамдарды, ар түрлүү чектөөлөрдү киргизгениме эми бир четинен күлкүң да келет, бир четинен жиниң да келет. Сиздин оюңуз боюнча бул элге кереги жок. Бул биринчиден мына мисалы мен өзүм журналист болуп туруп, Facebook'та мен 2009 жылдан бери катталып жүрөм. Жана подписчиктерим да көп, өзүм да көп кишилерге жазылгам. Facebook'ту урушсак дагы болот, мактасак да болот. Кандай болбосун, Facebook бул деген күзгү. Биринчиден, экинчиден жанагы бизге Кыргызстанга окшогон транзиттик өлкө деп коебуз. Транзиттик деген бул эми баарыңар түшүнөсүңөр. Жана авторитардык убагында СССР сыяктуу мамлекеттен жана демократияга өтүп баратып, мындай эми балкып турабыз да, же автократиялык режимдерге кирбейбиз, же өзүбүздү толугу менен демократиялык өлкө деп дагы аталбайбыз. Албетте мындай мүчөлүштөр көп, бирок аны эч бир өлкө мыйзам менен чече элек. Анткени эми элдин оозун кантип жасып болот? Аны баарыбыз билебиз. Убагында ошол маалыматты бекитип, элдин оозун жаап, тотальный цензура киргизген Советтер Союзу деле эмне болуп кетти аягында. Керек болсо ошол эркиндик мына Гүлшат айым деле, башка колдогон депутаттар деле баары азыр абдан мындай бай, кайсы бир мындай чөйрөдө абдан мындай урмат сыйга ээ болгон кишилер. Ушун баары эркиндик берген да буларга. Чоң бизнестерди, чоң акчаларды, эмнелерди эркиндик берди. Эркиндик деген универсалдуу нерсе. Жана право частной собственности деген кандай өздөрү коргойт? Ошол көпчүлүк депутаттар.
сөз эркиндиги да ошондой элдин мындай ажыраткыс укугу. Азамат байке, жоңуңуз үчүн Эгерде силер ошо бай болом десеңер, акча жасайм десеңер, эч ким ошол эле Гүлшат айым өткөндө мен баса ошо соц тармактарга рахмат, ошолор аркылуу уктум. Жана биздин белгилүү жана ичимдик чыгарган компаниянын башчысы экен, жана Кыргыз коньяги деген. Мына убагында деген ошо биздин бизнес менен заниматься эткен жарандарыбыз эмне болот деле. Жана тапкан акчаларын жашырып, ошол акчаларын корото албай, үстүндө деген жана ОБХСтер жүрүп, жана бүт свободный, частный праваны баскан заманды эстесинчи ошолор. И бүгүн кандай болуп атышат? Акчаны жасап атышат, таап атышат. Эч ким эчтеке деген жок. Бирок ошол мезгилде ошол жанагы жеке бизнестин эркиндигин алып келген өзгөртүүлөр ошолор менен сөз эркиндиги да келген болчу. Азамат мырза, андай иштебейт. Эгерде өздөрүн жана жеке ишмердүүлүгүн жасайбыз десе, ошондой эле керек болсо, ошондон да бийик сөз эркиндиги турат. Ошону унутпашсын. Эгерде биздин өлкөбүздү жанагы Северный Кореяга окшоштуруп алып келебиз дешсе, абдан мындай терең ойлонуш керек да. Азамат мырза, Туура жолдо болуп атабы же туура эмес жолдобу? жоңуңуз үчүн ыраазычылык. Сөз эркиндиги тууралуу биздин жарандык активист журналистке суроону бергибиз келип жатат. Эркин мырза, жарандык активист жана журналист катары сиз өз оюңузду социалдык тармактарга активдүү билдиресиз. Сиздин оюңуз боюнча элдин сөз эркиндиги канчалык чектелет? Буга чейинки менин кесиптеш ага эжекелерим дагы жакшы ошол маселенин кырларын көрсөтүп кетти. Мен болсо дагы бир тарабын көрсөтүп айткым келип турат. Бул менин оюмча муундар кагылышы да, столкновение поколений. Бул эмненин негизине жатат? Бул деген азыркы учурда ушундай мыйзамдарды инициативасын көтөрүп, тез-тезден, аябагандай бир чагылгандай тездик менен окуулардан өткөрүп, проект законун камдап, аны кандай камдаганды өзүнчө чоң маселе, кандай даярдалганы, каяктан жазылганы айкын ачык интернетте чыгып атат. Муундар кагылышы дегеним эмне үчүн биздей жаштарга ушул интернет же Facebook же Instagram жана башка соц тармактар кандай алгоритм менен иштейт, ал жакта кандай талкуулар болот, дегиле ушул соц тармак деген эмне? Соц тармактагы жаштардын дегиле жалпы элдин үнү кандай кетет, талкуулар кандай болот экен түшүнүгү жок эле. Анан бул технологиялар кандай иштейт деген түшүнүгү жок. Бизге ушул мыйзамды таңуулап атат. Эмне дегенде кече жакында биз ошо интернетте бир видеого туш болдум. Анда учурда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов кэш деген эмне деген суроого мына минутта отурат да. Бул ал киши мойнуна алса болот, ал киши интернеттеги кэш жөнүндө сөз болуп аткан ал жакта. Жанына Дастан Догоев отурган экен. Анан эмне жөнүндө сөз айтса болот деген менин ичимден бир ушундай суроо туулуп атат да. Себеп дегенде ал кишилер чындыгында технологиядан алыс. Технология дегенде ошол Facebooktун ээлери, Instagramдын ээлери айтылуу Марк мырза Цукерберг өзү баш болуп, ошол фейктерден кантип ооздуктайбыз, фейктерге кандай бир рамканы кое алабыз деген чоң маселе менен миллиондогон акчаларды сарптап, дүйнөнүн эң акылдуу адамдарын ушу долинага отургузуп алып чече албай аткан маселени биздин өлкө техникалык жактан жана мен ойлойм ошондой эле моралдык жактан эскиргендиктен эч кандай чече албайт. Бул мен айта турчу негизги ушул аспектим ошол да. Динара айым, сизге суроо узаткым келип жатат. Күн сайын өкмөт тарабынан ондогон мыйзамдар каралууда. Мисал келтирсек, өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам, орус каналдарын колдогон мыйзамдар дагы аябай талкууланып жатат. Эң кызыктуусу, алар мыйзамдарды эч кандай массалык маалымат каражат тарабынан элдерди киргизбей эле кабыл алып жатышат. Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен аябай көп мыйзамдар каралып, бат-баттан кабыл алынууда?
мындай айтып кетейинчи, мындай практикачы чынында эле бул чакырууда эмес, бирок мурдагы чакырууларда дагы ушундай практика болгон. Депутаттар каникулга кетип баратканда сөзсүз баягы 60-70-100гө чейин ашык мыйзам долбоорун бир күндө, 2 күндө отуруп алып, баттан өткөзүп, добуш берип эле ушинтип өткөзүп туруп анан каникулга кетип калганы бул ошондой жаман практика болуп калган. Азыр баратат. Эмне үчүн азыр ошондой көбүнчөсү эркиндикке каршы баягы башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгынбы же ошолордун эрежелерин бизге алып келдирүү бир тенденция байкалып атат. Анткени бизде деген азыр мындай болуп атат. Менин оюмча бул саясат кызыкчылык. Биз баарыбыз тең азыр карантинде отуруп, баягындай активдүү катышып, активдүү ушундай бир дискуссияларды жогорку кеңешке барып, же башка бийликтерди чакырып, алар менен жолугушуп, ушундай эмелерге биз деген азыр көбүнчөсү ошол инструментсиз калдык да, анткени баарыбызды карантинге отургузуп койду. Ошол эле учурда бул жерде баягы жалпы өкмөт деп атпайбы? Мен айтып кетейин, бул жерде жалгыз өкмөт эмес, анын аркылуусунда ВКНБ көбүнчөсү ошолор биринчи ошондой эрежелерди, ошондой өзгөрүүлөрдү киргизип баштаган. Марттын аягында биз уже канча мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөр киргизилип атат дегенди байкап баштап, ошондо гана мындай жазып, бир зумга чакырып сүйлөшөлүк дегенде, анда бизде деген андай шарттар дагы абдан аз болчу. Азыр зум аркылуу болуп, эми баягы талкуу болуп атат, бирок кайрадан бул жетишпейт да, анткени биз жарандар баарыбыз тең соц тармакта отуруп, ушул эле катары зум технологияны колдонуп жүрсөк, биздин мамлекеттик органдар андай тилекке каршы технология менен жакшы мындай пайдаланбайт. Ошондуктан бул жерде мындай болуп атат да, биз аларга соц тармак аркылуу кайрылып атабыз, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып атабыз. А бирок алар болсо технологияларды карабай эле баягы эски түрдө эле келип эле кайсыл мыйзамды аларга берип койсо, аны окубай деле, карабай эле бири-бири менен сүйлөшүп алып, эгерде үстүнөн буну кабыл алыш керек десе, унчукпай эле добуш берип атышат. Ошондуктан мен айтып кетейин, ушундай учурларда баягы элдин баары тең үйдө отуруп калганда, мүмкүнчүлүгү азайганда, шарттар аз болгондо, бийлик дайыма ушундай нерселерди колдонот, өзүнүн бийлигин күчөткөнгө, анан кийин ошондой эркиндиктерди, укуктарды азайтканга. Бул дайыма бул деген тарыхый практика болуп калган. Бирок бизде Кыргызстанда эгерде биз өзүбүздүн эң жаңы тарыхыбызды эстесек, бизде мындай бийлик өзүн күчөткөндө же кандай болсо дагы мунун баары кайрадан терс таасир болот. Терс таасир болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен башка биздин конференцияга кошулган биздин конокторубузга да айтып кетмекчимин. Өзүңүздүн оюңуздар бар болсо же суроон жоопту толуктай кетем десеңиздер, албетте айтсаңыздар болот. Азамат мырза, бул мыйзамга негизи президент кол койсо, ушу Кыргызстанды демократиялык мамлекеттердин арасынан чийип салса болобу? Азамат мырза? Бул баары адамдын эркининен. Юристтер, мен эгерде жаңып калсам, юристтер мени оңдоп коюшат. Негизи ар бир мыйзамдын табигаты бул адамдын эң жакшы ойлоруна, эң жакшы сапаттарына бөгөт койбогон мындай маани менен кабыл алышы керек да. Биз баарыбыз адамбыз. Бул дүйнөгө бекеринен келген жокпуз. Жашообузду болушунча мындай эркин, бактылуу жашашыбыз керек. Эгерде кайсы бир мыйзам ошол биздин укуктарыбызды чектесе, анда мындай мыйзамдарга толугу менен баш ийбесек, укугубуз бар. Мисалы, силер айтып атпайсыңарбы, ушул мыйзамдар кабыл алынса эмне болот? Жок, мен бул мыйзамдарга эч качан макул болбойм.
мен бул мыйзамдарга каршы күрөшөм, мен бул мыйзамдарды аткарбайм, мен кандай жашап келсем ушул убакка чейин ушундай эле жашай берем, керек болсо ошо өзүмдүн журналисттик абалымды колдонуп мен башка элдерди да ошого чакырам. Мына эртең мисалы мындай тынчтык акция өтөт, силер деле билесиңер, мен ишенем ошонун анонсун деле силер айтасыңар. Мына мисалы мен ошого сөзсүз катышам, анткени мындай алганда бийлик болгон акыркы нерсебизди тим эле тартып алатат да. Кыргызстан деген эстейликчи 2005-2010 жылы эмелерден өткөнбүз, бирөөлөр революция деп коет, бирөөлөр төңкөрүш болуп коет. Мен ага мындай терең киргим келген жок. Бирок экөөндө тең элдин баары кандай жанагы терс жактары болбосун, жана мародерство, анан бийлик талашмай деген мындай терс жактарга карабастан элдин баары колдогон. Эмне үчүн? Анткени түбүндө бийликтин туура эмес жүргүзгөн иштери, саясаты болгон. Азыр да бийлик ошондой жол менен баратат. Айтып коеюн. Ошол эле Facebook'та, ошол эле Twitter'де, башка соц тармактарга, ошол Гүлшат Асылбаевага болобу, кимге болобу, чоңдорубузга премьер, президентке чейин жакпаса жакпай эле койсун. Бирок андан баш тарта алышпайт. Элдин үнүн укмайынча алардын саясаты да болбойт. Алардын саясаты да жүрбөйт. Биз Кыргызстанбыз, эркиндиктин өлкөсү, эркиндиктин аралчасы деп, 90-жылдан бери ошо дүйнөгө эч нерсени биз сунуштай албасак дагы бизди жалаң ошо эркиндик үчүн таанып, эркиндик үчүн урматтап жүрүшкөн эркиндик үчүн акча берип десеңиз агай. Өлкөлөр. Ошонун катарында. Ал жардам берет сөзсүз. Ошону эркин абдан туура айттың. Ошону дагы керек болсо түшүнбөй ачпайбы? Ошону да түшүнбөй ачпайт. Бул жанагы бир бутакка отуруп алып, ошол бутакты балта менен чапкандай болуп атат да биздин мамлекет. Эмне кылып атышат? Баса бир белгилей турган дагы нерсе. Ушул мыйзамдарды чыгарган демилгичилерди карасаңар, же өздөрү журналист болсо, же укук коргоочу болсо, баары бизнесмендер. Булар эмнени түшүнөт? Булар деген жанагы карапайым элибиздин жашоосунан абдан алыс. Булар билбейт. Эл эмне менен жашап аткан, эл эмнени талап кылып атканын даже билбейт. Ушу алыстап кеткендерин абдан мындай түшүнүп, ошондон бир жыйынтык чыгарса абдан жакшы болмок. Дагы кеч эмес. Чоң рахмат. Азамат агай, сиздин сөзүңүзгө кошумча кошуп койсом болобу, кесиптештер? Болот, албетте. Алыстап кетти дегенди аябай туура байкап атат ошо астын чийип Азамат агай. Себеп дегенде Гүлшат Асылбаева биздин депутатыбызга асылбай эле койгон күнү деле мындай болду да, менин багымымда бул эжеке эч качан интернеттин күчү менен туш болгон эмес да. Ошондуктан ушундай Facebook'та бир канча сааттын ичинде 5000ден ашып жорумдар келип, комментарийлер келгенде чында өзү шок болду. Анан буга чейин да өзү айткандай, бул мыйзамды негедир ошол саясий өңүттөн дагы бул мындай личный, жеке өңүт болуп кеттиби деген дагы менде бир күмөндөр болуп атат. Себеби буга чейин Гүлшат айым жөнүндө биз эч кандай уккан эмеспиз, билген эмеспиз. Анан болгон ошо жеке үй бүлөлүк албетте трагедия, бирок жеке ошо трагедиясы такап туруп алды да. Мен кайненем ошол мен жөнүндө жаман сөз укканда жүрөгү кармады депчи. Мен ойлойм, бул айым ошол күнгө чейин аябай жакшы адамдардын курчоосунда, аябай жылуу жумшак шартта, мындай эч качан өзүнүн дарегине жаман сөз укпаган, жалаң мындай ылдыйдан өдө караган адамдардын көз карашы менен туш келип жүргөн да. Анан эле туруп эле көрсө ошол айымдын оюна каршы чыккан адамдар бар экен. Көрсө ошол айымдан акылдуураак
сөз айткан жагандары бар экен, ошонун баарын көрүп алып шок болуп, анан из позиции силы чыгып атат да, өзүнүн креслосы менен пайдаланып, мындай жылуу жумшак кечирим сурап кайра артка тарткандын ордуна кайрадан лучшая защита это нападение деген эмеге өтүп алдыбы дейм да. Бул жактан личный дагы жеке депутат айымдын өзүнүн дагы эмеси жок эмес да. Чоң рахмат. Болот мырзага суроомду узаткым келип жатат. Социалдык тармактарда кызыктуу видеого баарыбыз эле туш болдук. Мыйзамга добуш жүрүп жатканда жыйында ошо жайгашкан депутаттар жана алардын жардамчылары жыйынга келбеген депутаттардын ордуна добуш берип жүргөндүгү видео. Негизи мен бул видеону фейк деп деле айтпайм, анткени мен өзүмдүн ишимде оператор катары мамлекеттик каналдын бирөөсүндө иштеп кеткем. Анан ошо жогорку кеңешке барып, ошону тартып атканда мындайды өз көзүм менен байкагам да. Бул спикер тарабынан жоопкерсиздикпи же депутаттардынбы? Сиз бул нерсеге кандай карайсыз, Болот мырза? Негизи адистер айткан боюнча бул мыйзам бир топ мыйзам бузуулар менен, регламент бузуулар менен кабыл алынган. Ошондуктан биз ар бир жаран сотко бериш мүмкүнчүлүгү бар. Бул мыйзамды жокко чыгаруу. Негизи эмне үчүн бул шашылыш түрүндө ушундай мыйзам бузуулар менен кабыл алынып атат? Себеби жакында шайлоо болот. Бул ошол эле адистер айтып атат, интернет провайдерлер айтып атат, бул фейк менен күрөшкөнгө инструменттерде дагы жок. Фейк менен күрөшө турган мыйзам эмес. Мамлекет кызматкерлер дагы айтып атат. Бул мыйзам чийки, бирок бир жери бар да, ушу мыйзамдын ичинде шайлоого карата бир эреже киргизилген. Бул сайттарды партияларга, ошо шайлоого катышкан партияларга жакпаган сайттарды анан кийин интернет колдонуучуларга жапканы мүмкүнчүлүк берет да. Ошол эле бир эле жерин көрүп эле айтса болот. Бул мыйзам шашылыш түрүндө шайлоого карата кабыл алынды. Мыйзам бузулуулар менен, андан сырткары чийки мыйзам, баягы өздөрү айтып аткан жалган маалымат менен, фейктер менен күрөшө турган мыйзам деп айтып атат. Ал жалган болуп чыкты, себеби бардык адистер айтышты. Бул мыйзам, чийки мыйзам, жалган маалымат менен, фейктер менен күрөшө албайт деп. Албетте журналисттер дагы өз арыздарын жазышкан, биз дагы ушу натыйжалуу жыйынтык болот деп үмүттөнүп отурабыз. Эркин мырза, кийинки суроо сизге. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык окуп кетейин. Жаран башкалардын укугун, эркиндигин, ар намысын жана кадыр баркын урматтоого милдеттүү. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгиздигине, ар намысын жана кадыр баркын урматтоого жана коргоого укуктуу. Ар кандай коомдук же башка айыптоого жаран өзүнүн ар намысын, кадыр баркын, ишкердик беделин жана сотто коргоо укуктуу. Эч кандай жагдайда мындай соттук коргоодон баш тартууга болбойт деген конституцияда жазылган. Коомдук айыптоо ар бир кишинин ар намысын коргоо тууралуу конституцияда бар. Бирок интернет тармагында мындай нерсе таркатуу дагы кирет. Сиздин оюңуз? Ошол эле учурда конституцияда бул нерсе жазылып турса, эмнегедир дагы интернет тармагында киргизилиши керек? Интернет биздин жашообуздун айрылгыс бөлүгү болуп калды. Калп айтпасам жашообуздун негизи болуп калды да. Антпесе ушул маселенин баары көтөрүлбөйт эле, жана башка себептер. Мен азыр эсимден чыгарып атам. Биз негизи фейк дегенде эки негизги соц тармак Facebook жана ошондой эле өзгөчө басымды Instagramга жасагым келип атат. Себеби мен өзүмдүн баягы болгон таасиримди жаштарга жана ошо мени курчап жаткан таасиримди Instagram аркылуу билдиргим келет. Себеби ал жакта көбүн учурда терең ой жүгүткүсү келбеген, жалтыракка жакын, бирок терең мааниден оолак болгон көп жарандарыбыз отурат. Мен ошол жакта өзүмдүн колдон келген аракетимди жүргүзүп атам. Мына ошол Instagramда Кыргызстанда миллиондук деген аккаунттар бар, алып жүрүүчүлөр. Алардын катарында мисалы Анжелика айым. Мен калп айтпасам, Анжелика ошол анын дарегине келген бир канча жалган
анын пикири боюнча жалган маалыматтарды сайттарга сотко берген. Бирок тилекке каршы ушул прецедент, бул кейс кандай жыйынтыкты алды мен эсимден чыгарып отурам. Бирок сайттардын даректери бар, сайттардын сайтты тапса болот. Жана ошол жака аны как массалык маалымат каражатына катары аны менен соттошсо болот да, мен жаңылышпасам. Бирок бул жакта ошондой эле фейк деген бул сайт эмес, бул бир ошол соц тармакта бир уяча да, бир ячейка, ошол артында жүзүн жашырып жүргөн адамдар бар. Фейктердин атакаларына, фейктердин басымына мен көптөн көп кабылып келем. Бирок азыркы күнгө чейин болгону өзүм интернет колдонуучу катары интернет колдонуудагы маданиятымды жогорулатуунун үстүндө иштеп жатам. Эмне дегенде ошол фейктердин деңгээлине түшпөй, эң жөнөкөй операциялар бул ошол фейк аккаунтка жалоба жазуу, кайрылуу жана аны эч болбосо блоктоп салуу да. Канча күнү, канча фейктен 100 бир адам 100 фейк аккаунт менен чыккан күнү деле эгер сага ошол чындап тоскоолдук жараткан болсо, анда ага ар бирөөсүнө жалоба жазып, ар бирөөсүн банга суранса болот да. Азырынча кыла турганыбыз ошончолук. Чоң рахмат. Нарже, сиз кошумчалай дедиңиз беле? Фейктер каяктан башталды эле? Эгерде баарыбыз эсибизде бар болсо, эми жаштарды билбейм, бирок саясий күрөштө эң биринчи фейктерди бийлик баштаган. Анда массалык маалымат каражаттарда, гезиттерде бирөөнүн атын жазып, полковник Исаевпи же ким кандай деп ышынтып бирдеме бирөөнүн аты менен саясий оппозицияны каралоого ошентип бийлик баштаган өзү. Азырдагы соц тармактарда жанагы Матраимовду реакция деп баштап, аябай ошол жөнүндө суроолорду бийликке жөнөткөн эмелерди баштаганда, ошондо дагы абдан көп фейк боттор дагы, анын фейктер дагы пайда болгон. То есть аны деген жарандар эмес. Жөнөкөй жаран андай фейк эмелерди түзө албайт. Ал только атын эле алмаштырып, башкача жазып коет. Бирок ошондой фейк бирдеме системаларды анын баарын тең көбүнчөсү ошондой акчалуу адамдар ошентип атайын баягы сөз эркиндик менен күрөшкөнгө, жанагы ачык бир мындай чындыктарды айткан эмелерге ошолор менен күрөшкөнгө ошентип өздөрү түзүп койгон. Эми мына эгерде көрсөк, баары тең ушундай ыкластардын баары тең бийликтен келген. Ошол бийлик өзү биринчи тазаланып, өзү биринчи ошондой ачык түрүндө өзү сүйлөп башташы керек, маданияттуу түрүндө. Бул ошол. Анткени бийлик эмнени жасаса, эл аны турайт. Бийлик баштаган фейкти, эл аны деген турап баштады. Эми бийлик өзү ошого чалынып, кайрадан элдин оозун басып, бирок өзүнүн оозун басканга эч кандай аракеттерди биз көргөн жокпуз. Экинчиден, бул мыйзам деген бизде деген азыркы учурда теңсиздик болуп атат. Бирөө мыйзамга деген катуу жооп берип атат, мыйзам аркылуу. Бирөө болсо такыр жооп бербей атат. Канча фактага түзүп, канча расмий изилдөөлөр болуп атса да, ошондуктан бул жерде бул мыйзам деген жөнөкөй адамдарга каршы иштейт, бирок бийлик деген мисалы фейк кандай болсо дагы, ага биз эч кандай аны жоопкерчиликке тарта албайбыз. Үчүнчүдөн, бул жерде болот айтып кетти, бунун баары тең сот аркылуу чечиш керек эле, бирок Маданият министрлиги ал эмне, детектор лживый, ал кайдан билет, кимиси чын, кимиси фейк экен. Анан эң негизгиси, парламентте бул абдан одоно бузуулар болду. Буга чейин мен азыр айтып кетпедимби, мындай практика болуп калган, каникулдун алдында шашылыш түрдө 100дөн 60тан мыйзамга добуш бергени. Бирок бул 6-чакыруу бардык чакыруулардын баарын аттап кетти. Мыйзам бузуулар менен, процедуранын бузуу менен. Анткени буга чейин мындай ачык өзүлөр чуркап 10 кнопкабы канча добуш берсе дагы, аны Нышанов дагы өзү айтып атат. Мен азыр карып калдым, мурда 10 андан да көп чуркап кнопкаларды басчу элем. Азыр эми 3-өн эле баса алам деген. Анан ошонун баарын спикер отуруп алып, көрүп алып, ал деген компьютердин баарын өчүргөндүн ордуна регламент бар. Аны депутаттар өздөрү жазган.
мыйзамды кантип кабыл алыш керек. Анан ошол өзүлөр жазган эрежелерди булар тебелеп тепсеп, 10 киши келип алып, 120 депутатка деген 30 киши келип алып, 120 депутаттын атынан чечим кабыл алып коюп атат. Биз шайлоодо эгерде барсак, менин бир эле добушум бар. Мен деген башка бирөөгө добуш бере албайм. Мага андай тыюу салынган. Эмнеге азыр бийлик органдарда бир адам, бир депутат 10 добуш же 20 добушка чейин кол коюп туруп чечим кабыл алып коюп атат. Бул эмне деген негизи бул эмне деген шундук? Мындай эч качан бизде болгон жок. Ошондуктан бул жерде биз деген баарыбыз тең түшүнүшүбүз керек. Азыркы депутаттар парламентаризмге, парламенттик демократияга чоң балта чаап атат. Анткени ошолорду көргөндөр айтып атат, кереги жок мынча бизге депутаттар. Мына бирөө эле барып туруп эле чечим кабыл алып коет экен. Кереги жок мындай спикер. Кереги жок дегендей ушунун баары тең парламентаризмге, парламенттик демократияга чоң балта чабуу. Ошондуктан биз деген шайлоого даярданып атышат. Булардын баары кайрадан шайлоого аттанып атат. Асылбаев ал деген жөн эле инструмент, аткаруучу. Аны деген бирөө өзүнүн бийлик партиясына алат. Бирок биз деген азыр баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Булар деген ошентип баарыбыздын оозун жаап коюп туруп кайрадан бийликке келгиси келип атат. Коом мыйзамга каршы чыкты. Бирок кээ бир адамдар макулдугун айтууда да, жок бул керек деп. Бирок анткени мамлекеттик телеканалда бул мыйзамды элге негизи пайдасы бар, элге керек деп айтып атышат. Эми түшүнүп атабыз эмне үчүн мамлекеттик каналдар антип сүйлөп аткан боюнча. Негизи элге кантип чындыкты жеткирсек болот, чындык маалыматты азыркы убакытта. Бул мыйзамды дегеле бүткүл элдик кантип кылса болот? Мен кече Инстаграмда бир жакшы мындай атын унутуп калдым, бир кыз чыгып аябай жакшы жөнөкөй айтып түшүндүрүп берди да. Чолпон Уламбекова. Эң негизги бул фейктердин артынан түшүп ошонун баарын изилдеп тапканга бул бийлик иштебейт. Булар деген жанагы интернет провайдерлер буйрутат. Интернет провайдер деген сөзсүз аны деген иштегенге алар деген кошумча адамдарды отургузуп, ошол кошумча иш жасаш керек. Интернет провайдер булар бизнесмендер. Любой бизнес деген өзүнө каршы, өзүнө зыян иш жасабайт. Ошондуктан булар деген интернет провайдер катары өзүнүн услугаларына үстүнөн кошумча акча кошушу керек болот. Ар бир адамга мунун баары тең интернетпи, мобильный сотка аркылуу кирип аткандардын баарына тең аларга деген тариф да өсөт. Ошондой жолго ошондой түзүлүп калып атат да. Анан тилекке каршы эгерде ошондой болуп калса, анда бул ар бир адам азыр эртеңден баштап интернетке дагы, башкаларга дагы көбүрөөк акча төлөшү керек болот. Ошондуктан бул жерде эң ар бирине деген жеткизгенибиз, бул эми албетте ОТРК бул деген бийликтин рупары, алар деген ошо баардыгын жакшы деп айта беришет. Бирок бизде деген азыр өзүбүздө мына шартыбыз бар. Соц тармак, мына силердей көз карандысыз каналдар, көз карандысыз журналисттер, көз карандысыз блогерлер, жарандык активисттер бар. Ар бир региондордо ошолорго деген ушул маалыматты любой канал менен жеткизип түшүндүргөнгө аракеттенишибиз керек. Жообуңуз үчүн ыраазычылык. Азамат мырза, эгерде мыйзам чыгарып жаткан бийлик маалыматты айтса, ал чын же жалган экендигин эл кантип биле алат? Анткени Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өкмөткө баш ийет да. Мына кептин баары ошондо болуп атат. Абдан мындай туура жагын айтып кеттиңиз да өзүңүз дагы. Негизи ушул биз мыйзамдарга эмне үчүн каршы болуп атабыз? Жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам, анан жана чет өлкөлүк телеканалдардын иштеши боюнча мыйзам. Азыр биз бүгүн басым жасаган жана маалыматты бурмалоо боюнча мыйзам. Ушулардын баары эч ак эле мыйзам жагынан каралган, бүт баары иштеген нерселер. Эгерде силер чын эле бирөөнүн мындай аброюна шек келтире турган болсоңор, кайсы адамга силер ошо шек келтирсеңер, эртең эле барып любой сотко арыз доосун жазса болот.
бул буга чейин деле иштеп аткан. Мына 5 жыл өтө элек Азаттык, Заноза, 24 KG'деги иштеген кесиптештерибиз мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаев тарабынан кандай соттолду? Ага эч кандай мыйзамдын кереги жок. Колун минтип эле койду, болду. Кесиптештерибиз 1 жылдан ашык кыйналып жүрүштү. Сотторго жүрүп, аягында жана мыйзамсыз приговор алышып, далилденбеген Ак үйдүн тарабынан жана телефонный праванын колдонушу менен соттолушту. Дагы рахмат, бийлик өзгөрүп, азыркы президентибиз Жээнбеков ошого мындай задний ход берип койду, ачыгын айтканда. Мына демократиялык өлкөдө ошо бүт нерсенин баары сот аркылуу болот. Сотторго деле ишенбейбиз керек болсо. Бирок азыр аны азырынча мындай көмүскөдө кармап туралык. Сотторубузда иштегендердин баарын билебиз. Мына өткөндө деле канчалаган блогерлерибиз камалып, СИЗОго отургузулуп, мына алардын да мындай эркиндик үчүн мындай кандай болсо да мындай сөз айтып, мындай эметкенге аракет кылганбыз, эми куткарганга, эми ачыгын эле айталым. Мыйзам мындай жалпы укуктук системабыз ушул мыйзамсыз деле ачыгын айтканда абдан оор, абдан кыйын. Жөнөкөй адамдар өзүнүн сөзү үчүн ого бетер чындык сөзү үчүн эртең эле сот жагынан тартылышы мүмкүн, эртең эле түрмөгө отургузушу мүмкүн. Азыр ушундай болот. Эчтеке боло элекпи. Бул мыйзамдын кабыл алышынын кажети эмнеде бар болчу? Бул Кыргызстанда сөз эркиндигинин мейкиндигинин азайтылышы. Бүгүн бизге жөн эле өзүнүн оюбузду айтканга бөгөт салып атышабы? Эртең ушул мыйзам мамлекетти жалаң мактаганга мажбурлайт бизди. Түшүнүктүү. Эгерде бүгүн 1 сантиметр эркиндигибизди берсек, эртең метрлеп тартып алышат бизди. Жана Болот мырза дагы колун көтөрдү. Кошумчалап кеткиңиз келип жатабы? Мен кошумчалап кетейин, себеби Орусияда 2 мыйзам бар. Бир мыйзам боюнча Генеральная прокуратура, башка прокуратура сайттарды блокировка кылат. Экинчи мыйзам боюнча жалган маалымат таркаткан адамдарга административдик сот аркылуу чечим чыгарышат да. Анан ошол жактын практикасы, мен Орусиянын адвокаттары менен сүйлөшкөндө алар айтат, мыйзамда жалган маалымат деген эмне дегенде так жазылбаган үчүн көп башаламан болуп атат дейт да. Европейский сотко чейин жеткен, Европанын сотуна чейин жеткен Орусияга мажбурлады да, туура эмес штраф салынды деп туруп 10 000 евро бир сайтка чечим чыгарышты да. Орусия мамлекет бир сайтка жалган маалымат эмне деген так жазылбаган үчүн 10 000 евро төлөттүрөт да Европанын соту. Бизде дагы ошондой болуп атат да. Маданият министрлиги кантип бизге кантип чечим чыгарат? Бул жалган маалымат, бул чын маалымат деп. Себеби жалган маалымат, чын маалыматтан сырткары ой пикир да болот. Мисалы мен өкмөт менин оюм боюнча жаман иштеп атат деген. Бул менин пикирим, ой пикирим. Маданият министрлиги бул буну жокко чыгарат дагы жалган деп туруп неме кылат да. Так мыйзамда жазылбаган үчүн кийин башаламан болот дагы, сөз эркиндикке албетте
таасир тийгизет. Ошол эле Орусия өлкөсүн алсак, бир жылдары ал жакта дагы социалдык тармактарда жалган маалыматтар көбөйүп кеткендиктен толугу менен социалдык тармактар жабылып калган. Бизде дагы ушундай күтүлүш болуп калышы ыктымалбы? Негизи провайдерлер мындай аккаунтту түздөн түз жаба албайт, алар болсо сайттын IP адреси менен жабат да. Ошондо Маданият министрлиги мына Болот Тимировдун аккаунту Facebook'та жапкыла деп туруп сунуш берсе, провайдерлер мен эмес Facebook'ту толук жабат да. Ошондой болгондо андан сырткары ал Россияда башкача болгон. Ошол эле социалдык тармактардын башчыларга мажбурлашканда маалыматты Россиянын ичинде сактаганы. Анан көбү макул болбой коюп, аларды жаба баштады. Ошол эле Telegram каналды, Telegram деген немени соцсетти, социалдык тармакты канча 3 жылдан бери жаба албай, азыр болсо жок, биз Телеграмды жаппайбыз деп чечим чыгат. Негизи жабыш абдан кыйын. Ошол эле Facebook'tu жабайм дейби, YouTube'ду жабабыз дейби, провайдерлер ошо IP адрести жапканда ал мүмкүн банктарга дагы таасир тийгизет, жөнөкөй адамдарга дагы таасир тийгизет. Себеби бир IP менен көп баягы интернет сайттар колдонушат да. Маалыматка лайк бассак же репост кылсак жоопкерчиликке тартышабы? Бул мыйзам долбоорду жакшы окуп чыктым. Ал жерде жазылып турат. Ошол эле сайттын, анан кийин баракчанын кожоюну комментарийларга жоопкерчилик болот да. Жооп тартат. Өзүң жазбаган нерсеге кийин сага сен жооп тартышы мүмкүн да. Ал дагы лайк басып, репост кылганы ал жөнүндө жазылган жок. Ага айта албайм, аны юристтер так айтыш керек. Эми баягы лайкты элдер ар кайсы себептер менен басат. Соц тармактар мындай техникалык жактан өнүккөндөрү да мындай ар кандай да баягы заманга жараша. Мен кээде журналист болуп туруп, ар кандай постторго лайкты баса берчүмүн. Эмне үчүн? Анткени ошондо Facebook'та поиск деген функциясы жок болгон үчүн, ошо менин баракчамда калсын деп журналист катары мен кызыгымды жараткан кээ постторду лайк басып койчумун. Ал лайк басыш деген сен ошол даже мындай эми жаман маанидеги, жаман мазмундагы жазылган нерсени макул болом, ошого мындай колдойм деген мааниде эмес да. Бирок ошого карабастан эң негизгиси ошол лайк басканда деле анын артында деле элдин кандайдыр бир көйгөйлөрү жатат. Азыр болсо мен бул мыйзамдын кабыл алышын мындай аделе мындай жок жерден болгон жок деп ойлоп атам. Эмне үчүн? Анткени быйылкы жыл шайлоо жылы 4-октябрда Кудай буйрса, эгерде мындай мөөнөтү жылдырылбаса, биз баягы шайлоо участкаларына кайрадан барабыз. Ага чейин бир ай агитация мезгили болот. Ал убакта билесиңер, байма-бай абдан жана кандидаттар, партиялар чыгып ар кандай убадаларын беришет. Эмнеге убадаларга биз тойгонбуз, убадалардын канчасын укканбыз, көргөнбүз. Ошого жараша элдер деген өздөрүнүн бааларын берет. Сын пикирлер да абдан көп болот. Ошону ойлосоңор, ошо өзүңөрдүн пикириңерди жазган үчүн бирөө отуруп алып, Минкульт болобу, ички иштер министрлиги болобу, бир адам өзү отуруп ошону карзалайт экен да, баалайт экен.
Бул баягы маалыматтын бурмалоосу болобу же болбойбу деп. Жана Арайым деле айтып кетпедиби, жанагы бул деген абдан татаал нерсе, оңой нерсе эмес. Ал адам эмне себеп менен бирдемени жазды, эмне себеп менен кандайдыр бир мындай ойлорун же пикирлерин айтып атат, же башкалардын ойлорун мындай бөлүшүп ошолорго лайк койгон биз билебиз, абдан татаал нерсе. Адам деген адам бүгүн бир нерсени жактырса, эртеңки күнү эле мындай ойгонуп алып башкача маанайда болуп калышы мүмкүн. Баарыбыз ошондойбуз да, туурабы? Келип туруп ушу сөз эркиндигине ушууда адам каалаган нерсени айтууга укуктуу. Конституциябызда, баш мыйзамыбызда 5 мындай чоң нерсе жазылган. Бул деген жанагы мамлекеттик түзүмгө каршы чыкпаш керек. Андан Кудай сактасын, Кыргызстанды баарыбыз баалайбыз, эң ыйык нерсе катары тутабыз, ага эч кимибиз чыкпайбыз. Мындай диний кастыкты козоткон нерселер мыйзамсыз, аны баарыбыз билебиз. Анткени арабызда мындай динди туткан деле адамдар бар, Кудайга ишенген адамдар бар. Ал дагы алардын укугу, ал дагы алардын баягы диний эркиндигинин реализациялоосу, аны баарыбыз макул болобуз. Ошого окшогон 5 чектөө бар. Ошол чектөөлөрдөн биз ашпасак, калганы бул өзүбүздүн эркибизде. Ошол эркиндигибизди эч ким мындай чектеткенге укугу жок. Мындай эркиндиктерди, жарандык эркиндиктерди чектеткен мыйзамдарды чыгаруу бул өзү мыйзамсыздык. Азыр болсо Эркин мырза, сизге суроо. Карантин учурунда ар бир жаран биздин өкмөтүбүздүн ар бир сөзүн, ар бир кыймылын байкап калды. Жана албетте жарандарга жакпаса өз ой пикирин алар жака социалдык тармактарга киргизип айтып жатышат. Бул карантинден кийинки агартуу, ачылыш болду окшойт. Депутаттар алар тууралуу жада калса туура так сүйлөй албагандыгын айтпаш үчүн жаралуудабы мындай мыйзам? Же келе жаткан шайлоодо балким көптөгөн мыйзамдар бузулуп жатат деген ойлор менен жаралганбы? Сиздин комментарийиңиз? Мен оюмча бул азыркы ошол талаштуу мыйзамдын бирден бир эң негизги себеби бул өкмөт өзүнүн терс иштерин, былык иштерин мурда аябагандай аябай жетик кылып, ушундай укмуш жолдор менен жаап жашырып жасап көмүскө иштер жүргүзүүгө көнүп калган. Азыр интернет бар, интернеттен сырткары дагы биздеги негизи эле мурдакы журналистика деген салттуу журналистика өзүнүн чектеринен ашып, азыр ар бир жаран, ар бир ошол кайдадыр бир окуяга күбө болгон жаран колунда телефон бар, жана өзүнүн интернет байланышасы бар. Ошол аркылуу бардыгын көрүп, тартып, айтып жатат. Бул өкмөт мындай өнүгүү сценарийин эч качан миң уктаса да түшүнө кирбесе керек деп ойлойм. Ошондуктан бул өтө тезинен жана шашылыш түрдө кабыл алынып жаткан мыйзам, сиз өзүңүз айткандай, келечек күздөгү боло турган чоң саясий оюндардын бир аспабы катары колдонулат. Бул аябай анык нерсе. Себеп дегенде парламент жакында качан, мен азыр тактап коюңуздар, каникулга тарайт. Анан ушул жогоруда бизде баштан бери айтып аткан канчадаган бир жүзгө чукул мыйзамдар өтө тез арада жана бир күчкө салынып, жана ээн эркин басуу жолу менен, кнопка басуу жолу менен кабыл алынып жатат. Ошондуктан бул жакта бизде жарандык коомдо эч кандай күмөн болбош керек. Керек болсо, эгер биз ушул теманын айланысына аябай эле, балким кимдирдин бирөөнүн көз карашы боюнча өтө эле ыксыз кээ жерден же болбосо аябай ашыгы менен сөз кылып аткан болсок дагы бул туура. Себеп дегенде бул маселеде жөн гана мындай лоялдуу же болбосо жөн гана акырын үнүңдү чыгарып коюу жарашпайт. Башка маселеге жарашса дагы, негизи эле эч кандай маселеге жарашпайт. Бирок бул маселе мен оюмча Кыргызстандагы жаш жарандык, жаңы жарандык коомдун
түзүлүшүнө чоң өбүлгөсүн түзөт. Биздин бийлик ошол мыйзамды сунуш киргизүү менен, ушуну талкуулоо менен жаңы күчтөрдү пайда кылып жатат да. Ошонусу менен мага аябай жагып атат, чын айтканда. Себеп дегенде көп кишилер ойгонуп атат, көп кишилерге бул маалымат жетти. Мен азыр Инстаграмдын атынан көбүрөөк сүйлөгөнгө уруксат бериңиздер. Себеп дегенде аякта аудитория аябагандай көп, жаштар аябай көп. Жана ошондой эле жаштардын пикирин жараткан пабликтер деп коебуз, бул баракчалар, блогерлер, биздин эстрада жылдыздары, бьюти блогер жана башка бардыгы ойгонду. Мен бул маалыматты Инстаграмда эң биринчилерден болуп тараткам. Анан комментарийге биринчи болуп адамдар бул эмне болгон, аял, бул кийим эмне жөнүндө сөз болуп атат деген, бирок интернеттин күчү ушунда жатат. Тез-тезден репост, аябай мен статистикасын карадым. Репост, таратуу, птичка кылып андан ары жөнөтүү аябай көп болуп, 1-2 күндө эле дүң этип дагы да чоң масштабка чыгып кетти. Анан мен ушул учурдан пайдаланып өкмөткө рахмат айткым келет. Силер ушул мыйзамдын жолу менен Кыргызстанда жаш, жаңы, күчтүү, дымактуу, илгери үмүт менен жашаган жана өзүнүн сөзүнө айтып жана сөзүнө тура билген жаштарды жана жарандык коомду жаратып бердиңиздер. Биз мындан ары кайтпайбыз. Айтабыз баарын. Биздин убакытыбыз аз калды. 5 мүнөттүн ичинде албетте азыр дагы биз 3 катышуучубузга суроолорду узаталы жана жыйыныбызды жыйынтыктайлы. Динара Мамажанова. Динара Мамажанова, биз менен сиз мамлекетте болуп жаткан түшүнүксүз, абсурдтуу абалды сиздин оюңуз боюнча кантип чечүү керек? Диалог. Негизи бунун баары тең диалог, пикир алмашуу. Чындык кандай болсо дагы бийлик өзү жарандар менен көпүрө түзүп, жанагы обратный связь деп коет, ошол жөнүндө деген көбүрөөк ошол жарандык коом менен көмөктөшүш керек да. Өкмөт болобу, ким болбосо дагы ошонун баары тең ошентип чогуу бир жакшы демилгелер чыккан. Жалгыз эле бийлик болуп жалгыз отурганда деген эч качан алар деген мындай жарандарга жаккан демилгелерди көтөрө албайт экен. Бул деген биз эми баарыбыз тең баягы тажрыйба катары айтып атабыз. Бирок бул жерде диалог, негизи пикир алмашуу, чындык, чын, формалдуу эмес, бири-бирибиз менен ошондой көмөктөшүп, кадимкидей тыкыз байланышта иштешибиз керек. Болот мырза, сизге суроо. Эгерде президент кол койсо, сиздин басылмаңыздын келечеги кандай деп ойлойсуз? Эми көрөшөбүз, бул Конституцияга каршы чыккан мыйзам менен сот Конституцияны палатага деле берсек болот. Биздин сайтыбыздын келечеги начарыраак болот. Ушул мыйзам менен шайлоого карата мүмкүн жаап коюшат же көп билбейм, аны келечек көрсөтөт го. Чоң рахмат. Биз деле жөн турбайбыз, биз деле күрөшөбүз бул бийликтин басымдыгы менен бизге. Чоң рахмат. Эркин мырзага бир суроо бере кетели. Эркин мырза, 2 суроо берген, ошо 2 суроого жооп бергенге аракеттениңиз кыскача. Негизи ушул мыйзамга кол коюлганда кандай ойлойсуз? Фейктер чын эле азаябы же балким өкмөт жактан фейктер көбөйүшү мүмкүнбү? Биз ушул конференцияны талкуулагандай эле негизги техникалык себептерден улам оор маселе болгондуктан фейктер эч кандай азайбайт. Бул фейк кандай ким кандай экенин мына ушул күндөрү Twitter аккаунтунан дагы бир белгисиз бирөө ушул айтылуу депутатыбызга дагы депутаттын атынан аккаунт түзүп, анын кедергисине намысына кедерги тийгизип, ошондо тийишкенсип көрсөтүп койду да. Бул фейк менен күрөшүү өтө оор экенин, деги эле мүмкүн эмес экендигин. Болгону мен ошол фейк дегенде ошол интернет колдонуучуларын ошол пайдаланып, бир гана ошо интернетте өзүнүн маданияттуу техникалык көйгөйлөр пайда болду. Чакырам интернет деген. Уруксат берсеңер мен сүйлөп коеюн кыска. Келиңиз сиз. Мени чындап тынчсыздандырган мыйзамдар эки башка мыйзам болуп атат. Бул жана чет өлкөлүк телеканалдардын ишмердүүлүгү боюнча өкмөт уюмдарды мындай тейлеген мыйзам. Мына мен коркунучтуу ошолордон көрүп атам. Бул чын эле чоң зыян, реальный зыян келтире турган мыйзамдар. Маалыматты бурмалоо мыйзамды мен мыйзамсыз мыйзам деп эсептейм. Ал иштебейт, биздин элибиз ага макул болбойт. Ошол мыйзамды
күчүнө киргизип мындай ишке ашыра турган учурлар болуп калса биз да унчукпайбыз. Мына Болот айткандай, биз да ошол учурларда башкача сүйлөшөбүз. Мен азырынча мындай терең болбосо дагы кандайдыр бир өлчөмдө ишеним бар. Президент деле ага ветосын коет. Эми эгерде койбосо, анда биз президентибиздин дагы позициясын түшүнөбүз. Биз билип калабыз. Тиги шайлоонун убагында президент болоордун алдында элге көп убадаларды айтып аткан. Өзүн баягы демократияга мындай чынында эмеси бар экенин, ошол демократиялык баалуулуктарды бөлүшөм деген сөздөрү, демек ал мындай калп экенин түшүнүп калабыз. Жок. Агай, сизге туптуура кошулам, бат-баттан айта кетейин. Мындай да, сиз айткан эки мыйзам жана андан башка дагы толгон токой мыйзам, ошонун катарында Кыргызстандын соттору инстанциясы бүткөндөн кийин чет эл баягы европалык институттарга кайрылуу боюнча дагы чектөөлөр коюлуп атат. Негизи бул интернет тили менен айтканда маалыматты бурмалоо темасы бул хайп тема болду, хайп. Демек, көпчүлүктүн назарын оодарган, көпчүлүктүн баягы өйгөн, интернет колдонуучулар көп, ал эми укук коргоочулар бир аз азыраак, сот менен кайрылгандар дагы да азыраак. Ошон үчүн ушул волнада, ушул толкун менен биз өзүбүздүн үнүбүздү жеткизе алабыз. Бизди угуш керек, биз барбыз деген негизи ошол да. Ошон үчүн маалыматты бурмалоодо ушундай көп сөздөр айтылып атат. Ошон үчүн мен баарыңарды чакырам, 29-июнь эркиндик деген аталышта эски темир жолдон баштап Ак үйгө чейин буюрса чыгышыбыз керек. Себеп дегенде бүгүн айтпасак, эртең бизди сүйлөтпөй коет. Биздин катышуучуларыбызга чоң терең ыраазычылык. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн убактыңызды бөлүп, ой пикирлериңиз менен ачык айкындык менен бөлүшүп кеткениңиздерге, анда эмесе мыйзам чыгарган бийликтин ушунча күч кубаты менен келип чыккан сезимдер жүйөлүү, жөндөмдүү, пайдалуу жана кирешелүү багытка кетерин биз үмүттөнөбүз. Жана эч унутпаңыздар, бийлик өкмөттүн эмес, бийлик элдин колунда. Жана ар бир жаранга жана биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө биз чын ден соолук кааламакчыбыз. Санитардык нормаларды сактап, сак болуңуздар. Кайрадан амандашканча.